Саясий боек бар. Мен муну башында да айткам да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, анткени Текебаев саясатчы, күчтүү саясатчы, көп жылдан бери жүргөн, анын өзүнүн орду бар саясатта. Өкмөттөн тага жүрсүн, ата жүрсүн, кайын жүрсүн, таза кыргыздар. Баягы коркутуу, үркүтүү жолдорун баштаган сыяктуу болуп турат да, менимче. Бул коопсуздук кеңешинде каралган маселелердин бардыгы жакынкы арада эч жыйынтык бербейт деген түшүндүрүп турат. И сегодня тюркоязычные народы Российской Федерации, я считаю, намного больше нуждаются в братской поддержке. Ошо соттордун күчүн колдонуп, ата мекенди талкалайын деген ой барлар, мен айтып коеюн, жаңылышат. Бул эски баракты жабып, бир жаңы тарыхты жазбайлыкпы сиздер менен чогуу? Канчалаган мамлекетибиздеги бардык элге, журтка кызмат кылып жүргөн адамдар, депутаттар, министрлер, жана башкалар, генералдар бардыгы келип, өмүрлүк чиркешибиздин күнөөсүз экендигин биз тастыктап жатабыз. Өкмөтүбүз өтө начар, өтө алсыз, өтө ташбака жүрүш менен жүрүп, Он уккам деген күбөгө караганда бир көргөм деген күбө артык деп римочулдары биздин заманга чейин эле айтып кетишкен экен. Өмүрбек Текебаевди айыптаган күбөлөрдүн бардыгы эле имиш кептерди уккам, мага айтышкан дешет. Ал эми жактоочу күбөлөрдүн көпчүлүгү өз көзүм менен көргөм дешүүдө. Бирок Айбек Эрнис уулу деген сот бардыгы эле окшош көрсөтмө бере берет экен деп Текебаевдин 30дан ашык күбөсүн сурабай койду. Эфирде апта көрсөтүүсү, студияда Болот Абдыжапаров, саламатсыздарбы? Аптанын темасы адаттагыдай эле Өмүрбек Текебаевдин сот процесси болду. Себеби бул жумада убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн дээрлик бардыгы келип көрсөтмө беришти. Темир Сариев, Исмаил Исаков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Элмира Ибраимова, Болот Шер бул жерде саясий куугунтук болуп жатканын бир ооздон айтышты. Ошол 2010-жылы Улуттук коопсуздук комитетин, Ички иштер министрлигинин, Каржы министрлигин башкарып турган адамдардын бардыгы 2010-жылы Өмүрбек Текебаев баш мыйзам жазуу менен гана алек болгонун айтышууда. Экономикалык жаатты Алмазбек Атамбаев тейлечү. Мегакомго ээлик кылган мүлк министри Шералы Абдылдаев дагы Атамбаевдин сунушу менен бекиген дешти. Ал эми ошол учурда атайын кызматты жетектеп турган Кеңешбек Дүйшөбаев Өмүрбек Текебаев Мегакомдун тегерегинде иш кылып жатыптыр деген бир дагы ыкчам маалымат болгон эмес. Эгер андай болсо дароо Атамбаев менен Отунбаевага айтмакмын дейт. Маевский өз көргөзмөсүндө Өмүрбек Текебаев менен 2010-жылдын 13-май күнү бир нече жолу жолукканын айтат. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болсо ал күнү Өмүрбек Текебаев менен кечке жыйында чогуу болушканын айтышты. Дүйшөнкул Чотонов ошол күнү түш ооп, Исмаил Исаков менен Ошко учуп кеткенин күбөлөрдүн бардыгы тастыктады. Маевский болсо Чотонов менен кечинде Супарада арак ичип отурганбыз дейт. Тергөө учурунда модин кирип кеткен иш бөлмө тууралуу дагы бул аптада көп айтылды. Сотко келген күбөлөрдүн бардыгы бул иш бөлмөдө Текебаев отурган эместигин билдиришти. Бул бөлмө же Отунбаеваныкы, же Атамбаевдики эле болушу мүмкүн дешти алар. Ал эми Өмүрбек Текебаев болсо бул көрүнүш Маевский менен Модиндин жаңылыштыгы эмес, сценарий түзгөндөрдүн каталары деди. Сот процесси жүрүп жатканда прокурор соттун кабинетине кирип чыгып жатканын жактоочулар байкап калышкан. Ошондуктан жактоочулар прокурор Жахангир Ботобаевга ишеним көргөзбөө боюнча арыз беришти. Сот канаттандырган жок. Ошону менен жактоочулар 11 жолу өтүнүч берип рекорд коюшса, сот Айбек Эрнис уулу анын баарын четке кагып, өтүнүч канаттандырбаган жагынан рекорд койду. Бирок прокурордун өтүнүчтөрү дароо аткарылып жатты. Прокурор күбөгө артынан бирөө шыбырап жатат деди эле, сот дароо Өмүрбек Текебаевди колдоп келгендерди сот залынан айдап чыкты. Бул жумада Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотуна Алмазбек Атамбаев менен Иса Өмүркуловдон башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бардыгы келип көрсөтмө берип кетишти. Бардыгы тең бийликтен айыптоосун жокко чыгарды. 3 май боюнча мени ошол адвокаттар анан прокурорлор сурашты, кандай болгон деп, мен ошону айтып бердим. Анткени менде колумда документтер бар. Ошол күнү чечим кабыл алынган 13 майда убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн баары отуруп. Маселе $2 миллион бөлүү жанагы улуттук банкта турган, сакталып турган, жоопту сакталууда турган акчаны алуу. Анан Исмаил Исаковго атайын ыйгарым укуктарды берип, түштүк региону боюнча убактылуу өкмөттүн ыйгарым укуктуу адамы деп
дайындоо болчу. 2010-жылы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасына рейдерчилик, акчаларды мыйзамсыз чыгарып кетүү сыяктуу экономикалык кылмыштарга көз салып, эгер кандайдыр бир чукул маалымат болсо Алмазбек Атамбаевга жеткирип туруу буйругу берилген. 2010-2011 жылдары УКМКны башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев оперативдүү маалыматтар көп болду. Бирок Өмүрбек Текебаев Мегакомдун тегерегинде иш кылып жатат деген сөз дагы болгон эмес деди. Эгерде Текебаев, Чотонов жана башка адамдар ошо Альфа Телекомдун ишине, Мегакомдун ишине кандайдыр бир кызыкчылык менен киришип аралашып аткан болсо, анда бизде сөзсүз оперативдик ыкча маалымат болмок. Андай маалымат бизге түшкөн эмес. Андан тышкары дагы мындай сөз болуп атат, тигиндей информация болот. Монун адамдын бул ишке, тиги объектиге жакындыгын, кызыкчылыгын текшергилечи деп Отунбаева дагы, Атамбаев дагы көп жолу бизге ар кандай тапшырмаларды берген. Биз ошолордун баарын убагында так аткарып, өзлөрүнө доклад берип турганбыз. Ал эми Текебаев боюнча ар кандай информация бизде болбогондон кийин биз доклад берген эмеспиз. Анан кийин Отунбаева дагы, Атамбаев дагы, ушу Текебаев болобу, Чотонов болобу, ушундай кызыкчылыктар бар экен, моолор менен сүйлөшүп аттыр. Ушуларды текшергилечи деп бир жолу дагы айткан эмес. Убактылуу өкмөт мүчөсү легендарлуу Султан Ибраимовдун кызы Эльмира Ибраимовага 2010 жылдын 13 май күнү тууралуу суроо берилди. Мен ошол жыйынга баштан аяк катышкам. Өмүрбек Текебаев жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бардыгы бар болчу. Жалгыз гана Алмазбек Атамбаев ошол жыйынга катышкан эмес деди Эльмира Ибраимова. Мне, во всяком случае, в тот момент запомнилось, что при назначении Исмаила Исаковича не присутствовал только один член Временного правительства Атамбаев Алмаз Шаршедович. Почему я зафиксировала свое внимание на том, что не было его? Потому что Атамбаев Алмаз Шаршенович был у нас во Временном правительстве ранее, еще в апреле, назначен председателем комиссии по стабилизации ситуации на юге, в южном регионе. И, соответственно, когда на экстренном заседании 13 мая вдруг пошел вопрос о том, чтобы назначить Исмаила Исаковича, я еще в голове подумала у себя, что жалко, что Атамбаева нету при этом. Он же у нас председатель комиссии по южному региону. По идее, он на этом вопросе должен был бы присутствовать. Поэтому я помню, что его в этот момент не было. Маевский модиналарды ээрчип УКМК прокуратура Маевский Текебаев Чотонов менен 13 майда Супарада жолуккан деп жазган. Исмаил Исаков бул айыптоону толук жокко чыгарды. Көрсө Исмаил Исаков 2010 жылы 13 майда убактылуу өкмөттүн чукул жыйынында контрреволюция жүрүп жаткан түштүккө атайын өкүл же жарым падыша болуп дайындалган. Исмаил Исаков жыйын бүтөрү менен 5-5:30 чамасында Ош шаарына вертолет менен учуп кетет. Жанында Дүйшөнкул Чотонов, Бакытбек Алимбеков баштаган адамдар болгон. Ал эми Маевский 5-5:30 чамасында Чотонов мен менен Супарада отурган деп жанын жеген. Ошол учурда бизге түшүп калды. Ушу күнү басуулар болот экен, административдик зданияларды дегенде губернаторлор менен сүйлөшүп алардан маалыматты алып, бирок тилекке каршы саат 12-лерде ушундай фактылар болуп атат деген маалымат келгенде саат 2-де 13 майда саат 2-де экстренный совещанияга чогулганбыз. Ал совещанияда Өмүрбек Чиркевич болгон, Дүйшөн болгон, отуруп туруп ошо маселелерди талкуулап, эмне кылабыз деп отуруп, анан мага айтышкан, Исмаил Исакович, эми сиздин авторитетиңиз тияктаптан жакшы экен, ошондо сизди спецпредставитель шайлайлык, барыңыз, каражаттарды берейлик, губернаторлорго жана бир жергиликке бергиле, жана кошундарды чакыруу боюнча деп чечкенден кийин мен макул болуп, ошол жерден мени шайлашып, анан самолет менен учабыз дегенде бизге айтып калышты, Дүйшөн жакшы билет, аэропортто айтты, самолет кона албайт, себеби дегенде аэропортто Ошто жана тоскоолдуктарды жасап коюшту, таш түшүрүп, машинаны коюп койгон фактылар болду. Ошондон уча албайбыз дегенден биз кайтып келип, саат 5:30 кечки 17:30 тегерегинде мен, Дүйшөн, Алымбеков, бир топ генералдар, офицерлер менен, анын ичинен Курман акын жанагы тегиш чыгаранын жетекчиси Матенов болуп учуп кеткенбиз. Мени менен чогуу бирге учкандагы барганда Керим Макеев деген ошол тияктын өкүлдөрү часка келген, енді коңгон жерге.
ан келгенде мен айткан Керим иним чыкыр келсе дегенде биз мурун алар. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров 2010 жылы 13 майда Өмүрбек Текебаев чукул жыйындарга катышканын айтып берип, Мегакомго Текебаевдин дагы Чотоновдун дагы эч кандай тиешеси жок экендигин билдирди. Азимбек Бекназаров Мегакомдун 49 гана пайызын мен улутташтыргам, соттой турган болсоңор мени соттогула деди. 49% никакой Текебаевдин тиешеси жок. Никакой Чотоновдун тиешеси жок. Эгерде ошол 49%-ын улутташтыруу боюнча жоопко тартам десе, убактылуу өкмөттүн ичинде мени тартсын. Анткени мен кураторлук кылгам башкы прокуратурада. И башкы прокуратура тартсын. Булар экөө менен тиешеси бар ал жерде. Биз жогорку кеңештин милдетин аткардык, значит, декрет писан закон. Алар аткарыш керек болчу ошону. А кантип аткарат? Ким ага кураторлук кылган? Это мүлк ошол комитетте министрлигине жүктөлгөн не, аны куратор Атамбаевке жүктөлгөн. Башка эч кимдин сайга тиешеси жок. Жана мен башында айтпадым, биз өткөрүп бердик, болду, бүттү. Мен чыгып кеттим. А Өмүрбек Тилкешев менен булар дагы вообще тиешеси жок да, булар эмне тиешеси бар? Эгер конституция боюнча сурасаңар, буларды бир нерсе десеңер болот эле. Тигине МЧС боюнча сурасаңар болот эле. Ар бир өзүнүн иштин кылабыз. Ошондо ар бир өзүнүн иштерине болсаңыз, ошондо Текебаев Өмүрбек Тилкешев ошо Альфа Телекомдун 49%, 51% жoko эмелер тиешеси ошонго кирише алат? Жок, мен айтып атпайбы, киришкенге да укугу жок. Эгер киришсе айтып атпайбы, киришсе же кимдир бирөө кызыкчылыгы менен келсе, алар мага келиш керек эле да. Сен эмне кыласың улутташтырып, давай деп мага келсе болот. Анткени мен куратор буларга, генеральный прокуратурага. Өмүрбек Тилкешевке эмне үчүн келет? Өмүрбек Тилкешевдин никакой тиешеси жок. Маевский, Модин жана биздин бийлик Текебаев менен Маевский 21 декабрда жогорку кеңеште жолуккан деп келишет. Бирок Өмүрбек Текебаев жана күбөлөр ал күндөрү Текебаев кабинетте болбогонун айтышкан. Буга чейин Феликс Исколов 21 декабрда Өмүрбек Текебаев кабинетинде болбогондугун айтса, Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев 21 декабрда Текебаевди бир нече жолу издеп таппагандыгын айтты. Урматтуу тугандар, бул маселе боюнча мен өзүмүн чындыгында айтып коеюн. Себеби дегенде бул күн менин эсимде бар. 22 декабрь күнү Өмүрбек Тилкешевдин туулган күнү болгон эле. Ал эми 22 декабрь күнү биз ошондо жаңы парламентке шайланып келип, жанагы парламенттин жаңы составын, жетекчилерин шайлоо болуп аткан маал эле. Ошондуктан бул күн өтө эсимде калган. 22 декабрь күнү мен жогорку кеңеште болбошумду билип, ошо 21-нде эле кирип Өмүрбек Тилкешевди куттуктап коеюн деп туулган күнү менен кирсем, Өмүрбек Тилкешев ордунда жок экен, жумуш ордунда жок экен. Анан ошол жерде бир баягы приемныйда кыз ал киши жок деп айтты. Анан мен кайра чыгып кеттим. Бирок ушу 21 күнү бир нече жолу жанагы жардамчым аркылуу мен сураттыргам. Өмүрбек Тилкешев келди бекен, мен кирип коеюн, куттуктап коеюн деп сураттыргам. Бирок ошол маалдарда ар дайым эле мага жок келген жок деген жоопторду берип атты. Андан сырткары мен Өмүрбек Тилкешев кабинети, менин кабинетим жанында болчу, ошол 7-этажда. Анан ошол заседанияга бараткан жолдо как раз ошол Өмүрбек Тилкешев кабинетинин жанынан өтөт элем да мен ар дайым. Себеби бир эле коридор бар ал жерде, бир эле жол бар. Ошол жерде мен бир 2 жолу өтүп кетип атып, өзүм дагы эшикти ачып, 1-2 жолу сураганым эсимде бар. Ошол кыздан келдиби деп сурасам, жок келген жок деди. Себеби мен ошол Өмүрбек Тилкешевди туулган күнү менен куттуктап коюуну өзүм мындай бир каалап, кичине бир подарка алып койдум эле, өзүмө подарка алып койдум эле. Бирок 22-синде мен болбошумду өзүм билип, ошо заранее куттуктап коюп берип кетейин дегенмин. Ошентип 21 күнү мен куттуктай алган жокмун. Күбө болуп келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бардыгы тең Алексей Модин Текебаевдики деп көргөзгөн кабинет Алмазбек Атамбаевдики экенин белгилешти. Я заходил в кабинеты только 2 руководителей. Это Отунбаева и Атамбаев. И вот этот кабинет, это кабинет либо Атамбаева, либо Отунбаева. Они в приемной, в принципе, вот та обстановка, которая там в интернете проскользнула, это похоже на это.
Но у Өмурбек Черкесовича совсем другой кабинет был. Небольшой кабинет, в котором заходит, по-моему, с коридора. Өмурбек Черкесович отырған кабинет, Дойдың айтқан кабинет емес. Ал кабинеті мұна мен отырғанмын, мұнда төре болып жүріп. Абдан жақсы білем, ол кабинет маған таныш. 5 жыл отырған ол кабинетте. Абдан чоң болса, кейін Өмурбек Черкесович отырғаннан кейін бөліп, артына атаған кабинет қылып кішіне екі бөліп қойышқан бұл. Бұл кабинет кішіне болды. Ар жағынан келіп, азыр авальный зал деп қояды, жерде. Ошоның артына отырған. Ал енді Дойдың керек кабинет, бер жағынан чоң, мен отырған кабинет. Кейін анда бірінші орынбасарға тарып, Алмашар Шенч Атамбай отырған. Ошоны тағайып қойған. Ошентип убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Феликс Колуөңдү кадырлуу адамдардын бардыгы Леонид Маевскийдин 13 майда 21 декабрда жолукканбыз деген сөзү жалган экендигин тастыкташты. Өмүрбек Текебаев УКМКнын сценаристтери 13 майды тандап алып, эң чоң ката кетиргендигин билдирди. УКМКнын сценаристтери чоң ката кетирген. Бизге даярдаган кылмышты 13 күнү болду деп сценарий жазышканда эле ката кетирген. Анткени 13 күнү Кыргызстанда оор кырдаал болуп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү элдин көз алдында иш кылып, жалгыз эмес, коллегиалдуу иш кылып, ошолордун баары документтерсинип калат. Видео, аудио, протокол, стенограмма и ушундай эле ушул чечимдер. Бүтүн күнү жомок сценаристтер так ушундай бүт тандап алып, чоң ката кетти. Бул алардын ушул жазган жаза фальсификация кылганын далилдетилген документтердин бири. Ошондуктан бул сөз ишине текеш. Резонанстуу кылым сот аталып жаткан процессте сотко 11 жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Бирок азырынча сот Айбек суулу ишти кароодон баш тарта элек. Адвокаттар судьяны таниса элек, принципиалдуу адам эле, именно адам эле эшил айран деген түгү менен айтып атышат. Мен тааныган эмес, Кыргызстанда тааныган. Мына азыр таанып атат. Бүткүл Кыргызстан. Может, балдарыңыз аягында сиздин кандай сүйлөгениңизди деген эмес. Азыр эле отурушат алар. Ачык айта албаганы менен ичинде уялып кетатыны бир пикирге келген болчу. Кыргыз элдин алдында эмес. Үй бүлөнүн алдында адам жүзү жак болгон аракет кылыш керек. Эгер ошолор ишенсе, андан башкалар адамдын кандай экенин ишенет. Бирок соттун жүрүшүндө, башынан баштап бир тараптуулук, адилеттүүлүк деген ордуна прокуратуранын Жахангирдин кетегинде берет. Көзүндө сешке чыгасың, отуруп десе отуруп, көлдөсө турасың. Мына совещательный комнатага прокурорлор сүйлөшүп айтып отурат. Ал арада Өмүрбек Текебаевди айыптап жаткан Бишкек шаарынын прокурору Кубанычбек Бешекеев арызын жазып, кызматын тапшырып салды. Ал эми адвокат Чынары Жакупбекова эс учун жоготуп, ооруканага түштү. Бул сот, мындайча айтканда, бул сот эмей эле, бул көргөзмө процесс эле болуп калды. Жөн эле мындай. Мен, бөлөк адвокаттар, прокурорлор, биз биле жөн эле оюнчукпуз, жөн эле олтуруп бергенге эле оюнчук элебиз да. А сот өзү эле уже чечим чыгарып койду уже ичиндечи. Тем более азыр алып туруп эле силердин бүт кадатайчылыгыңарды башка кабыл албайм, силердин кадатайчылыгыңарды урганым жок дегендей кылып атат. Анан ошолорду раз айткандан кийин уже ясно, алып туруп азыр исследование материалов деп туруп эле жөн эле шашпышуу эле окуп атат. Муну окуйм, муну окубайм, муну окуйм, муну окубайм деп эле уруп атат. Ошентип Текебаев менен Чотоновдун сотунда айыптоонун негизсиз экенин көргөн прокурорлор четинен кызматын тапшырып, эртеңин ойлоого өткөн айтылууда. Ал эми иш толук талкаланып, эч нерсеси калган жок. Марат Төлөмүш уулу, Талант Жапаров, Сентябрь. Бийликке каршылык көрсөтүүнүн ар кандай ыкмалары бар. Ата Мекен партиясынын мүчөсү Каныбек Мырзаканов президенттин колунан сыйлык алуудан баш тартты. Анын себеби айтпасак дагы белгилүү. Алмазбек Атамбаев Ата Мекен партиясынын лидерин камап, партияны сасык деп жатса, мен барып анын колунан сыйлык алууга моралдык укугум жок дейт ал. Ата Мекен партиясынын арты менен чоң саясатка келип, жогорку кызматты ээлеген айрым адамдар азыр партияны таштап бийлик тарапта жүрүшөт. Көзү азиз Каныбек Мырзаканов алардай болуу оокатым жүрбөй калат деп корккон жерим жок. Көзүм сокур болсо дагы, көкүрөгүм менен баары жакшы болорун сезип турам дейт ал.
Атамекенчи Каныбек Мырзаканов президенттин тиешелүү буйругу чыгып, колуна тийгени турган сыйлыктан баш тартканын, бийлик партиялаштарыма карата мыйзамсыз аракеттерди жасап жатат. Демек алардын сыйлыгын алууга моралдык укугум жок деп түшүндүрөт. Кыргызстан боюнча миңдеген Атамекен партиясынын мүчөлөрү бар. Ошолордун бардыгы мародер дегенге тете болуп атпайбы? Анан биздин партиябыздын өзүндө болсо сасык партия деп ушинтип шылдыңдап атса, анан мен барып кантип ушул кишинин колунан барып рахматымды айтып, колун кысып, ушулардан грамотаны алам. Ошондуктан мен айттым, моралдык жактан ар бир адам жоопкерчилик сезиш керек. Мен ошон үчүн баш тарттым, албайм дедим Атамбаевдин колунан. Каныбек Мырзаканов Атамекендин лидеринин саясатын колдоп, март айынан бери партиянын туруктуу мүчөсү. Улуу Атамекендик согуштан кайтпай калган аталардын дайын даректерин издөө, иликтөө иштерин жүргүзгөн Эрдик подвиг коомдук фондун жетектеп келет. Баатыр аталардын урпактары берген бата эч бир сыйлыктан жогору болбойт дейт ал. Жогорку кеңеш 2015-жылы жыл айында ардак грамота менен сыйлаган, мен болсо кол саат менен сыйлаган. Андан башка да сыйлыктарыбыз бар. Мен азыр бул сыйлыкты албай калдым деп өкүнүп аткан жокмун. Мен тескерисинче мен муну ойлогон да жокмун. Мен ошол сыйлык сыйланган кыргызстандык жарандардын баардыгын куттуктаймын. Мен айтып атам, мен президенттин колунан албайм деп. Ал эми башка бирөө тапшырса мен алмакмын бул сыйлыкты. Себебі бул Атамбаевдин жеке сыйлыгы эмес, бул мамлекеттин сыйлыгы. Көзүнүн азиздигине карабай Текебаевди колдоо митингдерине тынбай катышып келет. Ошондой эле бийликтин туура эмес кадамдарын санап, эсине келүүгө чакырган сөздөрүн айткандан айбыкпайт. Менин көзүм көрбөйт. Бирок көдөнү менен сөз турам бардыгын. Билип атам эмне болуп атканын Кыргызстанда. Сокур мен эмес. Сокур Атамбаев. Көзүм айбаска. Мындай ачык сүйлөгөнүнүн айынан кечээ жакында бул кишине Текебаевдин сотунан кууп чыгышкан. Ошондон бери сотко киргизилбейт. Көзү туруп көкүрөгү сокурдан сакта деп жөн айтылбаса керек. Сыйлык сыймыктан жарандык позициясын жогору койгон мындай адамдар арабызда аз эмес. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь. Өткөн аптада Кыргызстанда чек инвесторлор ГЭСтерди салат экен деген маалымат желдей тарады. Бийликчил массалык маалымат каражаттары айткан сөздөргө ишенип, чектер 2 чоң 10 чакан ГЭС салса, электр энергияга маарып эле жатып калабыз. Светибиз бекер болот экен деп кыялга чуңкуп да кеттик. Биз бул жакта уудуу болуп жаткан мезгилде миллиарддык долбоорго ээ болгон кайсы компания экендигине чек журналисттери кызыгышып, бирок Чехиядан бизге ГЭС салам деген Liglas Trading компаниясын издеп таппай коюшкан. Чехияда гидроэнергетикалык тармакта шугулдангандардын арасында андай компания жок экен. Компаниянын офиси болсо Праганын чет жакасындагы айылдардын биринде талкаланган имаратта жайгашкан экен. Liglas Trading компаниясында болсо ортомчулук, алып сатуучулук, далдалчылык, айнек идиштерди, асма шамдар менен аялдардын жалтырак жултурактарын өндүргөн 12 лицензиясы бар экен. Бирок ГЭС куруу боюнча бир дагы сөз жок. Интернетте веб-сайты жабык турат. Ал эми өзлөрү айткан Армениядагы, Кабардино-Балкариядагы ГЭСтерге бул компаниянын тиешеси дагы жок экен. Бул компания кайдан чыга калды? Кантип Кыргызстандын гидроэнергетикалык тармагына кирип келди деген суроо туулат. Бул суроого Эдил Байсалов жооп берди. Жарандык активисттин айтымында Чехиянын президентинин канцелярия башчысы Кыргызстандагы кесиптеши Сапар Исаковго ушу компанияны колдоп койгула деген кат жолдогон экен. Ошол эле күнү Тышкы иштер министри бул компания менен кызматташпагыла деп айтканбыз деген катын көргөзүштү. Ал эми тендер өткөргөн Дүйшөнбек Зилалиев болсо компаниянын ким экендиги 30 күндө эле билинет. Эгер Русгидрого биз карыз болгон 37 миллион доллар төлөнбөсө эле бардыгы белгилүү болот дейт. Алмамет Шыкмаматов бул көрүнүштү Кумтөр долбоорунун башталышына салыштырды. Сиябека деген итке минген компаниядагы Кыргызстанга ушинтип келип, Кумтөрдөгү өз үлүшүн Сентерага саткан дейт. Ал эми жарандык активисттер бул компания Алмазбек Атамбаевдин эл алдындагы аброюна гана шек келтирбестен, ушундай күмөндүү компания менен кызматташкан Кыргызстанды дүйнө жүзүнө уят кылганы калды дешет. Жогорку Нарын каскатын салып баштаган Русгидро менен келишимди бузуу, кайра аларга 37 миллион доллар карыз болуу бийликтин шалаакылыгы катары бааланып келет. Жакында башка инвесторлор келет деген сөз көптөн бери айтылып жүргөн. Июль айынын 1-жарымында Чехиянын Liglas Trading деген компаниясы Кыргыз өкмөтү менен келишим түзүп, Нарын каскадына кошуп дагы 10 чакан ГЭС, 2 таштанды иштетүүчү завод курмак болду. Коомдук канал бул жаңылыкты күнү-түнү айлантып, Кыргыз элин чындап кубантты. Биз го сүйүндүк. Биз канчасын айтабыз. Мен мисалы айтсам, ошону укканда мен аты сүйүнгөм да, эми ушул жакшы болуптур, эми чектер келсе, мен хотя бы жанагы 37 миллион доллардын
карыздан кутулат экенбиз деп. Алгачкылардан болуп миллиарддык долбоорду ишке ашырам деген кайсы компания экендигине чех журналисттери кызыгышты. Праганын эң абройлуу басылмасы Господарские новины деген гезит атайын иликтөө жүргүзүп, көлөмдүү материал жарыялашты. Ал жерде Liglas Trading деген компания Чехиянын гидроэнергетикалык тармагында дайыны жок экендигин, штатында бир дагы кызматкер жок экендиги, ири долбоорлорду ишке ашырам деп Чехиянын банкынан бир да жолу насыя албагандыгын жана салык кызматтарында көргөзгөн кирешелердин булактары өтө эле аз болгондуктан ГЭС курууга жетпей тургандыгын жазышкан. Ал жерде алар ушул жаатта көптөгөн долбоорлору бар. Чехиядагы алдыңкы компаниялардын бири катары өзүн көрсөткөн. Алар 1967 жылы курулушу бүткөн дамбанын курулушуна катышканбыз деп көрсөтүп атышат. А ишкана 2003 жылы эле катталып атпайбы? Анан биз бул ишкананын чехиялык өнөктөштөрү делгендерге чалдык. Алар же булар тууралуу эч качан угушпаптыр, же мисалы бирөө алар бизге эмес, биз аларга кеңеш беребиз деп айтышты. Они или про них никогда не слышали, или же, например, в одной компании сказали, ну, вообще-то, когда мы их консультируем. Бул маалыматтар кыргыз журналисттерин дагы кайдыгер калтырган жок. Азаттыктын журналисттери атайын иликтөө жүргүзүп, Liglas Trading компаниясы расмий түрдө катталган даректи издеп таап, ал жерде жашаган адамдар менен маектешип келишти. Биз азыр Чехиянын түндүгүндөгү Польша менен чектешкен жериндеги Лишна деген айылга келдик. Liglas компаниясы мына ушул айылдагы мына ушул даректе катталган, бирок мен артында көрүп турган имаратта эч бир күпүлдөп иштеген заводдун үнү кулбайт. Тескерисинче көрдүңүздөр, урап калган жерлери көп, мындай эски адам буту көптөн бери баспагандай көрүнүп атат. Булар эмне менен алектенет, ичи кандай, азыр көрүп силерге тактап бергенге аракет кылабыз. Документтин тили менен айта турган болсок, Liglas акционердик коому Лишнидеги банкрот абалындагы ишкана. Ал эми Liglas Trading жоопкерчилиги чектелген коому Кыргызстандагы нарын ГЭС каскаддарын жана 10 кичи ГЭСти курамдап аткан ишкана. А дегенде Liglas'нан кеп салалы. Чех реестринин маалыматына караганда, Liglas акционердик коому 1992 жылы негизделиптир. Бирок азыр имараты мына ушундай кейиштүү абалга келген. Мындан 2-3 гана кишини жолуктурдук. Алардын бири күзөтчү камерага сүйлөп берүүдөн баш тартканы менен ичине кирүүгө уруксаат берди. Көрсө, Liglas айнектен түрдүү буюм тайымдарды, жасалгаларды, асма шамдарды чыгарат экен. Коюлган бааларынан улам бул буюмдар башкаларга салыштырмалуу анчейин кымбат эместигин көрүүгө болот. Михаил Смелик Liglas Trading'тен Liglas'ка документалдуу түрдө эч бир тиешеси жок деп атканына карабастан, колу коңшулары жана бул жердин күзөтчүсү аны жазбай таанышты. Смелик был практически майытел. Михаил Смелик ал кожоюн. Анан бул жерде анын агасы Рене Смелик да генералдык директор болгон. Кийинчерээк алар өндүрүштү токтотуп коюшту. Ал бул жака күн панелдерин алып келип жүрдүм. Аларды Кытайдан алып келчү. Анан кайра сатчу. Азыр кандай гана маалымат болосун интернеттен тапса болот. Liglas Trading компаниясынын вебсайты ошол Кыргызстан менен келишим түзгөн күнү ачык болчу. Азыр техникалык себептерден улам деп жабылып турат. Жөн эле мындай эле Google'га кирип атын жазып көрүңүз, компаниянын кирген жазганда бир баракча сайты чыгат, бир баракча компаниянын. Анан жалаң Кыргызстанда жүргөн жаңылыктар. Башка эч кандай маалымат жок. Англис тилинде жазып көрсөң маалымат жок. Алгач Liglas Trading компаниясы Арменияда, Россияда, Чехиянын өзүндө ири ГЭСтерди салган компания экендиги айтылган. Атайын иликтөө жүргүзгөн жарандык активист Эдил Байсалов бул өлкөлөрдө саналуу эле ГЭСтер бар экендигин, алар те илгери курулгандыктан Liglas Trading'тин эч кандай тиешеси жок экендигин аныктап чыкты. Биз баланча ГЭСтерди, Арменияда 2 ГЭСибиз бар, Россияда, Кабардино-Балкарияда бар, Чехияда бар. Ошондой өзүбүздүн оборотубуз 2 миллиард доллар, 1 миллиард гигаваттык значит, кубаттыкта электростанцияларды иштетебиз деп айтып атат да. Эми бунун баардыгын мына биз кирип эле бир 10-15 мүнөттө эле билип койдук. Армениядагы ГЭС бириси 70 жылы, биринчи 89 жылы салыныптыр. Кабардино-Балкарияда 30 ваттык, мегаваттык бир станция бар экен, действительно салыныптыр. Бирок ал декабрь 2016 жылы. Чехтердин бир да тиешеси жок, бир да жыты жок. Ал Кабардино-Балкариядагы станцияны ким салып атат дебейсиңерби? Аны как раз ошол Русгидро бүтүрүп атат да. Жөн эле өздөрүнө эле жаза беришиптир дагы. Аны бир да текшербей
биздикилер берип атат. Ал эми Liglaz Trading компаниясынын жетекчиси ошол эле азаттыкка маек куруп, бул чууну уюштурууга кайсы бир адамдар кызыктар экендигин айтып, ири долбоорлорду ишке ашырууга карызы жок, бардык жактан таза компания керек болгондуктан Liglaz Trading сунушталганын белгиледи. Liglaz Trading акыркы жылдарда финансы жүгүртүү жагынан чакан көрүнүшү мүмкүн. Бул фирма мени элик кылган фирмалар тобуна кирерине көңүл бургум келет. Калыбына келип туруучу табигый булактар тармагында 12 жылдык тажрыйбабыз бар. Экинчиден, бул бизнес дал ушундай жол менен жасалат. Мен муну бүтүндөй дүйнөдө жасап келгем. Ар бир жолу конкреттүү долбоор менен иштөөгө карыздары жок. Кожоюндар структурасы так белгиленген фирма тандалат. Биз бул ирет Liglaz Trading'ти бөлүүнү чечтик. Чех мамлекетинен эч кандай субсидия же көмөк алып көргөн эмеспиз. Калыбына келүүчү энергия булактарына байланышкан тармакта иш алып барган. Эл аралык чөйрөдө пресса жазгандай, Михаил Смелик деген ысымды таанышпайт деп айта албайм. Бирок канчалык актанбасын, кыргыз эли гана эмес, эл аралык коомчулук бул итке минген компания кантип Кыргызстандын гидроэнергетикалык тармагына кирип кеткенине кызыгышууда. Бул чуручу башталганда Тышкы иштер министри биз бул компания менен кызматташпагыла деп айтканбыз деп чыгышты. Кыргызстандын Чехия жана Австриядагы элчилиги өкмөткө жиберген маалыматында Liglaz Trading'ти банкрот кылып жарыялоо боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатканы айтылат. Мурда дагы ушул сыяктуу маселе көтөрүлгөндүгүн экс-элчи айтып чыкты. Серьезная, скажем так, энергетическая компания все-таки должна иметь в качестве основного своей деятельности все-таки энергетическую отрасль. Олуттуу энергетикалык компания негизи ишмердиги катары энергетика тармагын көрсөтүш керек да. Иликтегенде андай болбогону бизди таң калтырды. Анын баарын бир кагазга түшүрүп Бишкекке жөнөттүк. Ал иш өткөн жылдын жайында болгон. Ал эми 24 KG сайтынан көргөн материалга караганда кошумча дагы өтүнүчтөр түшсө керек. Катка караганда ал өтүнүч быйыл январда жазылыптыр. Менин Австриядагы кесиптештерим жана Тышкы иштер министрлигинин борбордук аппараты бул компания боюнча реалдуу. Биз мурда бергендей эле маалымат беришкен. Алар чынчыл, туура жана бүгүн чех маалымат каражаттарында бышыкталып аткан маалыматтарды беришкен. Ачыгын айтканда, бизде өз ара сөз болгон. Бул компания 1-2 чакан кезге аракет кылып жатат го деп ойлогонбуз. Ал эми бүтүндүү каскадтар 2 жылдын ичинде 7 электростанцияны, андан кийин кошумча 3-тү курат деген оюбузга да келген эмес. Болжолдогон да эмеспиз. Информацию, которая подтверждается сегодня чешским средством массовой информации. Бул чуудан президенттин аппарат башчысы Сапар Исаковдун да кулагы чыга түштү. Эдил Байсаловдун айтымында Чехиянын президентинин канцелярия башчысы Кыргызстандагы кесиптеши Сапар Исаковго кат жолдоп, ушул компанияны колдоп койгула деп суранган экен. Жалгыз гана ошол президент ошол Милош Земан деген орусиячыл бир саясатчы бар, ошол жерде жалгыз Европада. Ошол кишинин канцеляриясы бир кат жазып бериптир Сапар Исаковго. Анан ошол Сапар Исаков Атамбаев менен ошол Земан менен ортосунда жакында ошол Астанада Экспода жолугушуу уюштуруптур. Эми болуптур. Ал жерде ал чехтер айтып атат, бул кандай болбогон, бизди уят кылдыңар. Бир банкрот фирманы, мурун бир айнек фабриканын бир кожоюндарын ошолорду жөнөтүп, бир кезге тиешеси жок. Эми ошолор барышат экен, аларга деле кол коюп бериптирсиңер. Анткентигилер актанып атат. Эми чехтер, чех балдар, ошол бизнесмендер Кыргызстанда бизнес кылабы десе, биз колдоо көрсөттүк деп президенттин кызматкерлери актанып атышат. Эми биздин президенттин кызматкерлери кантип актанышат? Алар го алар, ошо бир кагаз менен эле бардыгын алып берип коюп атпайбы? Ал эми тендерди өткөргөн өнөр жай энергетика жана кең байлык ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Дүйшөн Зилалиев Liglaz Trading деген ким экендиги 30 күндө билинет дейт. Эгер ушул мөөнөттө Русгидрого биз карыз болгон 37 миллион долларды төлөбөс эле бардыгы ачыкка чыгаарын айтат. Бул мөөнөт болжол менен сентябрдын аягында 24-25 сентябрдарында чыгат. Ошондо көрөбүз, бул чех тарабы өзүнүн милдетин аткарып турган ишенимин көрсөтөт деп ойлойбуз. Эгерде төлөбөсө, биз өзүбүз тараптан келишимди бузабыз, анан Кыргызстандан эч кандай чыгымдар болбойт. Чехтердин келишин бийликчил маалымат каражаттары айтылуу Интергелпого салыштырса, Кыргызстандын гидроэнергетикалык тармагын дайын оту жок бирөөгө кармата берүүгө болгон аракетти Алмамбет Шыкмаматов Кумтөр долбоорунун башталышына окшоштурду. Бул окуя бизге ушул 91-жылдагы Бирштейн алып келген Сиабека компаниясын элестетет да. Бирштейндагы Сиабека компаниясын алып келгенде Сиабека компаниясы тоо кенде касып көрбөгөн
алтын каскан практикасы жок, эсеп кысабында акча жок, итке минген компания болчу Сиабека. Мына азыр Сиабека компаниясы өзүнүн үлүшүн Центерияга сатып, Центерия Кыргызга тиешелүү болгон алтындын 67% мыкчып отурат. Кыргызга таандык, биздин мамлекетке таандык өзүбүздүн ырыскыбызга өзүбүз ээ боло албай атабыз. Жарандык активисттер Жогорку Кеңеш чукул жыйын өткөрүп, бул маселени талкууга алыш керектигин айтышат. Ошондой эле кыргыз элинин түгөнбөй турган байлыгына олуттуу мамиле жасабаган Дүйшөн Зилалиев сыяктуу чиновниктер кызматын тапшырысы керек. Бул чуулгандуу чектер президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна гана чек келтирбестен, күмөндүү компания менен кызматташкандыгы үчүн Кыргызстан эл аралык аренада уят болуп жатат дешет алар. Болот Абдыжапаров, Батыр Зарлыков, Сентябрь. Ал учурда президенттик шайлоо кампаниясы күндөн күнгө кызып бара жатат. Эл башкарам дегендердин саны 30дан нары кетти. Олуттуу саясий фигуралардын бардыгы шайлоого аттанганы кармаш катуу болорунан кабар берүүдө. Ар бир талапкердин өзүнө тийиштүү өзгөчөлүгү бар. Ар кандай саясий кырдаалда такшалган тажрыйбалуу саясатчылар, артында адамы бар саясатчылар, акчасы бар саясатчылар, сырткы күчтөрдөн колдоо тапкан саясатчылар. Эми ошолорго каршы бийлик Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин алып чыгышты. Бийлик көргөзгөн талапкер анча күчтүү эмес экендигин баары эле айтып жатышат. Бирок бийлик колдоо турганда административдик, маалыматтык жана башка ресурстардын бардыгын колдонуп өткөрүп алса болот. Эң негизгиси Сооронбай Жээнбеков командасын сатпаган, айткан сөздөн чыкпаган президент болуп берсе эле болду. КСДП талапкер катары көргөзгөндөн кийин Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылык кызматты тапшырып бериш керек. Мыйзам боюнча биринчи вице-премьер-министр милдетин аткарып турса болот. Бирок өкмөт башчылыкка президенттин аппарат башчысы Сапар Исаков келет экен деген кептер айтылууда. Акыркы мезгилде таза коомго жоопкерчиликтүү болуп, бул долбоорго каршы чыккандарды дароо эле эл душманы атаган Сапар Исаков кандай өкмөт башчы болор экен? Анын үстүнө бул жактан чек инвесторлору дагы анын репутациясына шек келтиргени турат. КСДПнын чечимине каршы чыккан Чыныбай Турсунбеков дагы спикерликтен кетип, ордуна Иса Өмүркулов келиши мүмкүн деген кептер айтылууда. Ал маселе Жогорку Кеңеш эс алуудан келгенде эле чечилбесе, спикер мени кызматтан кетиргиле деп эл өкүлдөрүн чогултмак беле. Президенттик шайлоо кампаниясы күндөн күнгө кызып, президент болом дегендердин саны 37ге жетти. Бул жолу жарышка үлкөн саясатчылар катыша турган болду. Темир Сарыев, Өмүрбек Бабанов, Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадымаров, Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиевтердин аттана тургандыгы айкын болду. Демек, күздө өтүүчү шайлоодо кармаш катуу болоорун эксперттер эскертишүүдө. Очень непредсказуемая ситуация, очень опасная игра идет. Судя по высказываниям Бекназарова, судя по складывающейся ситуации, вот такой однозначной ситуации, как при Ахаеве, Бакиеве, когда в принципе тренд есть, нету сейчас. Сейчас очень сложная ситуация. Президенттик аттанам дегендердин көпчүлүгү ар түрдүү кырдаалда такшалган, эл оозуна алынган саясатчылар. Бирөөнүн колдогон электораты бар, бирөөнү сырткы күчтөр колдойт экен, бирөөнүн байлыгы бар. Мына ушуларга каршы бийлик Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин алып чыкты. Чыныбай Турсунбековдун президенттик аттанам дегени, ошол эле партиядан дагы башка талапкерлер чыгат деген маалыматтар социал-демократтардын көрсөткөн талапкерин жалпы кыргыз эли эмес, партиялаштардагы толук колдобой тургандыгы белгилүү болуп калды. Мисалы Чынак Кунучтун деле тегерегиндегилер командасы бар. Алар мисалы Чынак Кунучту колдошот. Ошол эле Абдрахманов Сагынбек деген азыр эле Котабыз жанагы бул мурунку циктин жетекчиси Тугунал Абдраимов да чыгат деп атышат. Эсте ошондой болсо алардын ар биринин өзүнүн командасы бар. Алар деген баары бир талапкерге чуркашпайт андачы. Бөлүнүшөт да. Кармаш катуу болор айтылып турса, бийлик эмне үчүн башка талапкерди тандаган жок деген табигый суроо жаралат. Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековдун сапаттарын санап келип, ал мени 25 жылдан бери сатып кеткен жок деп айтканы бар. И все эти 20 с лишним лет я его знаю как глубоко порядочного, очень честного человека. Демек, өлкө башчысы үчүн президент күчтүү болбосо да айтканынан чыкпаган адам болушу керек. Ошондо гана өз бийлигин сактап калууга мүмкүнчүлүгү болоорун Өмүрбек Текебаев 6 ай мурда айткан. Президент каалаган модель өзү кой таштагы резиденцияда барып жатып, өзү ишенген адамдарды. Мен 3 ай мурун айтканда көп ишене берген эмес, асланда көп ишенген эмес. Бүгүн так ушундай болуп атат. МВДга өзүнүн помощниги, аяка бар өзү ишенген адамдарды кой. Конституциядан сырт жол менен коркутуп, үркүтүп, зомбулук менен баш ийдирип алып, башкарам дегеним айдан ачык көрүнүп калды да. Демек, Сооронбай Жээнбековду президент кылуу үчүн бийлик колдо бар ресурстарын жана бардык ыкмаларды колдонот.
Потому что тот кандидат, которого выбрала правящая партия, он не совсем проходной. Поэтому будет максимально увеличено в несколько разы административное давление, информационное давление, финансовое давление на электорат. Ну, возможно, и другие технологии. Азыр президенттикке аттанам дегендердин баарына компроматтар даяр дейт саясатталдоочу Талант Нарбаев. Каттоолор бүтүп, кармаш башталганда бийлик көрсөткөн талапкерлерге оппонент болгондор тууралуу төбө чачты тик тургузган маалыматтар жарыяланышы мүмкүн. Эртеңкисин мен айткандай эле бирөө жазып койсо, голубой деп койсо, актанып көрмөкчү сиз. Ушундай болуп калды. Мен атайын айтып атам бул сөздү. Мен үчүн күлкү эмес бул. Азыр мен таң калбайм, эртеңки күнү кандай сөз чыгат. Президент Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткен соң мураскер даярдабайм деп көп жолу айткан. Мураскорду таңуулап, могу мураскор болсун деп, мына биздин тегеректегилерге окшоп кылып кетсем, анда аягында Кыргызстанда демократия жок болот. Кийинчерээк алыс кетпей ушул тушта эле болоорун айта баштады. Эми мынтип баш мыйзам жол бербесе дагы өзүнүн партиясынан көрсөтүлгөн адамга үгүт иштерин жүргүзө баштады дейт эксперттер. Действующий президент, он как бы очень хвалебно там отозвался о действующем примере, как будущем кандидате, и что вот он как раз-таки его последствиях избрания, там не избрания, он как бы призывает за него отдать голос. Это получается как бы на самом деле агитация. Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарын кыдырып, эл менен жолугушуп, тымысын үгүт иштерин жүргүзүп, аны бийликчил массалык маалымат каражаттары чагылдырып жатат. Үгүт иштерин эрте баштап жибердиңер деп Бакыт Төрөбаев менен Өмүрбек Бабановго эскертүү берген Боршайком. Сооронбай Жээнбеков 9 сентябрга чейин кызматтын тапшырбай эле койсо болот деп жатат. Биздин конституциялык мыйзамдын талаптарын алайык. Талапкер катары расмий катталган күндөн тарта мамлекеттик кызматтан ыйгарым укуктарын токтото турушу керек. Каттоонун мөөнөтү 9 сентябрда гана аяктайт. Бирок биз кайсы бир талапкерди 15 күн же 1 айдан кийин каттасак, мамлекеттик кызматтан кетиши керек. Албетте бийлик сүрөгөн талапкерлерге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр берилет. Ал каалаган күнү кызматын тапшырып, шайлоо мыйзамын бузса Боршайком көз жумуп коеру да белгилүү. Бирок бул нерсенин аягы атаандаштардын аразданышуусу менен саясий кырдаалдын курчушуна себеп болушу мүмкүн. Бийлик учурда аныктап алышы керек. Албетте, алар өздөрүнүн аткаруучусун сүрөгөнгө ниеттенип жатат. Бирок ал киши шайлоону уюштурууну да аткарып, ошол эле кезде шайлоого талапкер катары катышканы адилеттүүлүккө жатпайт. Жээнбековду президенттикке талапкер катары чыгарабыз деген соң, башкалар менен тең укукта шайлоого катышуусу керек. Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырса, мыйзам боюнча өкмөт толугу менен отставкага кетпейт. Анын милдетин биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев аткарса болот. Бирок Сооронбай Жээнбековдун ордуна азыркы президенттин аппарат башчысы Сапар Исаков келет деген сөздөр айтылууда. Хотелось бы отметить, что Сапар Исаков азыртан эле бийлигине таянып алып, баш мыйзамды одону бузуп, өзүнө кошумча укуктарды ыйгарып, өкмөттүн чарба иштерине кийлигишип жатат. Эч нерсе боло элек деле. Имеет функциональных обязанностей и прав вмешиваться в хозяйственную деятельность. Сапар Исаков акыркы мезгилде таза коом долборуна жооптуу адам катары көргөзүлүүдө. Ар бир жаран бул эмне долбоор экендигин билүүгө укугу бар. Сапар Исаков маалымат таратып, түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй эле туруп, бул долбоорго каршы чыккандар эл душманы дегени кызык болду. Действие Сапара Жумакадыровича Исакова — это классический образец прожектерства. Сапар Исаковдун ишке ашпаган нерселерди кыялданып отурганы Гогольдун Өлүү жандар чыгармасында Манилов деген помещикке салыштырса болот. Ал көлдүн үстүнө көпүрө салсамбы же астынан жол казсамбы деп кыялданып отурса, ошол эле учурда чарбасы талкаланып, крестьяндары арак ичип, жардамчылары уурдап жаткан болот. Мертвые души помещиком Маниловым. КСПнын съездинде Чыныбай Турсунбеков президенттикке ат салышаарын жарыялагандан кийин коомчулукта жогорку кеңеште чукул жыйын өткөрүлүп, төрөгө алмашат деген кептер айтыла баштады. Чыныбай Турсунбековдун ордуна КСП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун келиши мүмкүн экен. Мыйзам боюнча эс алууда жүргөн депутаттарды чукул жыйынга төрага гана чогулталат. Чыныбай Турсунбеков өзүн кызматтан кетирүү үчүн өзү чукул жыйын чакырбай тургандыгы белгилүү иш. И зная эту политическую фигуру, Чыныбай Турсунбеков Бекеринин КСДПнын чечимине каршы чыгып жаткан жери жок. Себеби Алакаев, Бакиев мезгилинен бери өтө сак, ашыкча кадам жасабаган саясий фигура катары белгилүү. Эс алууда жүргөн депутаттар Сооронбай Жээнбековдун ордуна жаңы өкмөт башчысын дайындаш үчүн чукул жыйынга чогулушса, биротоло төраганын тагдыры дагы чечилип калышы мүмкүн дешет.
Чыныбай Турсунбековдун президенттикке аттанам дегени Атамбаев үчүн жагымсыз окуя болду. Андыктан мындан ары анын каралоо кампаниясы күч алат. Төрагалык кызматтан да бат эле шыбырып түшөт. Ал төрага болуп туруп анчалык таасир бере албайт. Бирок Чыныбай Турсунбековду четтетүү маселеси парламент жыйынында сөзсүз көтөрүлөт. Ошентип шайлоо алдындагы күрөш менен бирге Кыргызстанда чоң кадрлык өзгөрүүлөр боло тургандыгы да белгилүү болуп калды. Эксперттердин сөзүнө таянсак, бийлик административдик ресурстарды колдонуу үчүн оппонент болгон жөнөкөй кызмат адамдарында жумуштан бошотушу мүмкүн. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Эң көп жалган согуш учурунда аңчылыктан кийин жана шайлоо алдында айтылат деп Отто фон Бисмарктын айтканы бар. Президентке аттанган талапкерлердин убадасын уга отуруп, кайсынысы чындыкка жакын, кайсынысы чылкы жалган экенин айырмалай албай башың айланат. Эгемендүүлүк алган 25 жылдын ичинде канча жолу президенттик, канча жолу парламенттик, канча жолу жергиликтүү кеңештерге шайлоо болду. Эгер талапкерлердин айткандарынын аз эле пайызы ишке ашканда азыркыдай турмушта жашап жатат белек. Бирок талапкерлер убада бере берет, эл байкуш аларга берет. Шайлоодон шайлоого чейинки көрүнүш ушул. Бүгүнкү күндө 37 талапкердин 30-у өзүн өзү көрсөтсө, 7-си саясий партиялардан сунушталган. Президентке талапкерлер өзүнүн шайлоо алдындагы программаларын курултайларда алып чыгышууда. Ак Шумкар саясий партиясы Темир Сариевдин талапкерлигин көрсөтүп, 3 пункттан турган болжолдуу программасын сунуштады. Алар өлкөдө темирдей тартип, мыйзамдын диктатурасын орнотуу, укук коргоо органдарын реформалоо, калктын биримдигин сактоо. Өзүн билемдик көбөйдү. Ошондуктан биринчи кезекте бардык тармактарды тартипке салуу зарыл. Мамлекетти тартипке салуу бул мыйзамдын тынтыксыз диктатурасын орнотуу. Темир Сариевдин программасын уккандар премьер-министр кезиндеги иштерин уланта турган сыяктуу таасир калтыргандыгын айтышты. Негизинен жакшы, негизинен орусча жазылган, орусча даярдалганы көрүнүп турат. Кыргыз кыялы дебейт да, кыял деген мүнөз. Кыргыз үмүтү десе жакшы урмок. Орусча даярдалган, негизинен 3 пункттан деп өзү окуп берди. 3 пункттан турган баягы программасы дайым эле мурдагы талапкерлер айтып жүргөн эле нерсе баягы тартип, экономика, анан сырткы саясат, ШОС, Евразес менен бирге болуш керек деген. Мен оюмча өзү премьер болуп тургандагы иштерди улантам дегендей ниет калтырды да. Андан кийин эле Өнүгүү Прогресс партиясы президентке Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин бир добуштан колдоп чыгышты. Өз сөзүндө Бакыт Төрөбаев курултайда учурдагы парламенттик системаны сынга алып, өлкөгө президенттик башкаруу ылайыктуу экендигин билдирген. Көп убакыт парламенттик демократияны курууга аракет кылдык. Бирок биздин коалициялык эксперимент максатына жетпей калганын моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө премьер-министр иш менен эмес, саясат менен алектенип калды. Өз жумушун эмес, кызматын сактап калууну ойлойт. Коалиция ичиндеги фракцияларга толугунан көз каранды. Эмне үчүн андай болуп жатат? Анткени башкы мамлекеттик кызматкерди депутаттар эмес, эл шайлашы керек. Бакыт Төрөбаевдин өлкөгө президенттик башкаруу ылайыктуу деген сөзүн көпчүлүк саясий талдоочулар колдоп чыгышты. Президенттик башкарууга өтпөсөк болбой калды десек болот да. Мына өзү деле көрсөтүп атат турмуш. Азыр баары бир эле баягы парламенттеги алсыз депутаттар баары бир эле мыкты президент болсо ошонун сөзүн угат экен да. Мындан тышкары Бакыт Төрөбаев өзүнүн программасында эгерде президент болуп шайланып калса, эс алууга жана тамак ашка бөлүнгөн акчадан баш тартарын, жумушка эрте барып кеч чыгарын, Бишкектин көчөлөрүндө кортеж менен жүрбөй, башка жарандарга жолтоо болбой тургандыгын, ошондой эле резиденцияда жашоодон баш тартарын айткан эле. Резиденцияны аксакалдарга эс алуучу борбор жайгылабыз. Мен ал жерде жашабайм. Мен жөнөкөйүмө, мен өз үйүм бар, мен өз үйүмдө жашап, жумушка эле барам. Сиздер жеген тамаарды мен жейм. Сиздер ичкен суу мен да ичем. Сиздер жашаган үйдө мен жашайм.
Белгилүү болгондой, жакында эле жаңы шайланган Монголиянын президенти Халтмагейн Баттулгадагы резиденцияда жашоодон баш тартып, жумушка жоогелерин билдирген болчу. Мындан улам социалдык тармактарда Бакыт Төрөбаевди Монголиянын жаңы президенти менен салыштыргандар көп болууда. Анын үстүнө аталган эки саясатчы экс-министр жана талапкерлигин президенттикке коюу учурунда оппозициялык партиялардын лидерлери деп айтылууда. Ал эми кийинки президенттик жарышка түшкөн Адахам Адумаровду бүтүн Кыргызстан саясий партиясы көрсөтүп чыкты. Өз сөзүндө Адахам Адумаров арам менен адалдын ортосунда аеосуз күрөш болоорун айтты. Менин жеке мүмкүнчүлүктөрүм элдик эмес. Бул акыркы мүмкүнчүлүктөр, себеп бул күрөш менин күрөшүм болбойт. Бул күрөш арам менен адалдын. Бул күрөш таза менен кирликтин. Бул күрөш баякы карапайым калк менен олигархтардын ортосундагы күрөш болот. КСДП партиясы болсо президентке Сооронбай Жээнбековду алып чыгышты. Айрым серепчилер Жээнбековдун программасында өзгөчө экономикага басым жасалгандыгын айтышат. 69,1 миллиард сом түзүп, бюджетке болгону 2,5 миллиард сом гана бөлгөн. Же болгону 3 гана пайдасы түшкөн мамлекетке. 74 миллиардтан. Мындай абалды биз түп тамырынан өзгөртүүбүз керек. Ал эми Ата журт партиясы эки талапкерди көрсөттү. Президенттик шайлоого катышууга толук укугу бар экендигин айткан Акматбек Келдибеков БШК аны талапкер катары каттабаса, мыйзам бузгандык болот деп 9 кадамдан турган программасын сунуштады. Адилеттүү бийликти, адилеттүү башкарууну, адилеттүү сот системасын түзмөйүн биздин демократиялык дөөлөттөр тууралуу сөз кылууга саясий да, моралдык да акыбыз жок. Андан соң сөз алган Камчыбек Ташиев куугунтукка кабылып, соттолуп, алдангандыгын айтып, чоң жеңишке кезек келгендигин айтат. Бул кадамдан эч кандай интрига, саясий оюн издебегиле. Жеке мен үчүн кимиңиз талапкер болушу маанилүү эмес. Мен үчүн Ата журттун талапкеринин жеңишинде жетүүсү өтө маанилүү. Саясий талдоочулар бир партиядан эки талапкердин чыгышын шайлоо алдындагы тактикалык жүрүш катары сыпатташат. Ата журттун эки кандидатура чыкканын бул тактикалык деп жүрүш деп мен ойлоп атам да. Себеби азырынча жанагы жогорку сот айткандан кийин мүмкүн эгерде Акматбек Келдибековду каттабай койсо, анда Ата журт эч бир кандидатсыз калып калышы мүмкүн да. Андан кийин Акмат Келдибековду каттабай калсанда Ташиев чыгарганга Ата журт мындай кандидатурасы менен калып калат. А эгерде Акматбек Келдибековду мындай регистрация кылып койчу болсо, анда мүмкүн дагы башкача чечим болуп калышы мүмкүн Ата журттуку. Ошентип президенттик шайлоо алдында партиялар сунуштап чыккан талапкерлер чоң жарышка түшкөндүктөрүн жарыя кылышты. Серепчилер бул шайлоо өлкө тарыхында чыгым көп жумшала турган жана талапкерлер ортосундагы катуу күрөш боло турган шайлоо катары сыпаттап жатышат. Берилген убадалар канчалык ишке ашат, аны убакыт көрсөтөт. Изач Шугралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь. Кыргызстанда жол кырсыгынан көз жумгандардын саны согуш жүрүп жаткан Афганистанга жетип барары айтылып жүрөт. Жарандык коом бул маселени көтөрүп ар түрдүү акцияларды уюштуруп, бийлик бул маселеге көңүл бурбай жаткандыгын айтып келишет. Ушул аптада коопсуздук кеңеши болуп, күн тартибиндеги маселелердин бири жол коопсуздугу болду. Жыйынга журналисттер чакырылган жок. Коопсуздук кеңешинин жыйыны бүткөндөн кийин гана Темир Жумакадыров чакан маалымат жыйын өткөрүп, бир нерселерди айткан болду. Генерал Артур Медетбековдун айтымында бул жыйын эч кандай натыйжа бербейт. Себеби конкреттүү иш-чаралар, каржы булактары көргөзүлгөн жок дейт ал. Алмазбек Атамбаев коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Золотая молодежь бирөөнү сүзүп өлтүрүп алса, ата-энеси соттон куткарып ала албайт деди. Бирок мындан 3-4 жыл мурда бир эмес бир нече кишини сүзүп өлтүргөн Иса Өмүркуловдун уулу эркиндикте эле жүрсө, Кубанычбек Кулматовдун уулу машинасы менен майылерге баш бербей качып жүрүп кармалды. Алыс кетпей эле апта ичиндеги окуяларды алсак, 1-Май районунун прокурорунун жардамчысы Масабалында жол жээгиндеги машинаны сүзүп, ичиндеги кишиси каза болсо, Оштон учуп күйүп келе жаткан унаа маңдайындагы машинаны сүзүп 8 киши каза болду. Ошентип коопсуздук кеңешинин жыйыны жыйынтык бергиче эле жол кырсыгынан кыргыз эли кырылып калганга алды окшойт. Жуманын башында президент Алмазбек Атамбаев коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын чакырып, көптөн бери каралбай келген негизги маселени акыры карады. Автожолдордогу кыйроолор, адамдардын өлүмү, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары буга чейин жарандык коом тарабынан бир нече рет көтөрүлүп келген. Андыктан кыргыз бийлигинин күтүүсүз аракетин айрымдар талдап колдоого да алышты.
Анткени менен жыйынтыгы жок болгонун апта ичиндеги окуялар тастыктап койду. Адам өлүмдөрү менен коштолуп жаткан автожолдордогу аварияларды кыскартуу чараларын көрүү негизги тема катары каралган. Ага карабай жума ичинде эле 2-3 чоң жол кырсыгы катталды. 18-нен 19-на караган түнү Токмокко жакын аймакта трассада авария катталып, адам өмүрү кыйылды. Катуу ылдамдыкта бараткан Toyota үлгүсүндөгү унаа Honda Stream'ди сүзгөн. Натыйжада 6 адам жараталып, бири каза болгон. Ал эми 20-июлда таңкы саат 6:30 чамасында Бишкек-Ош унаа жолунда Honda Odyssey оор жүк ташуучу автоунаа жана Honda Step кагылышкан. Окуяда 9 кишинин 8-и окуя болгон жерде каза тапкан. Коргоо кеңешинин жыйында президент айткандай, жол кырсыктарын жараткандар мас абалында рулду башкаргандар, жол эрежелерин билбей туруп айдоочулук күбөлүгүн сатып алгандар болууда. Автошколдордо праваны сатып атса, баланын баары болуп атса, керек болот камалган. Сөзсүз камаласың деген чечим алсак, жанагы биздин золотой молодежь токтойт. Эне ташы да билсин, балаң бирдеме кылса акча берип куткара албайсың. Азыр эмне кылса да билет да. Бирөөнү тебелейт, 1 жылдан кийин экинчиси тебелейт, акчасын берип жарашып алат. Камаш керек да, однозначно. Буга чейин интернетте Иса Өмүркуловдун баласы унаасы менен катуу баратып, 2 кишини коюп өлтүргөнү тууралуу маалымат тараган. Кечээ жакында эле Кубанычбек Кулматовдун баласы патрулдук милицияга баш бербей, катуу ылдамдыкта баратканда кармалган видеосу тарады. Где секрет-то? Секретка есть. Вот так отключай секрет. Токмоктогу жол кырсыгына шектүү Данияр Сейталиев 1-май райондук прокуратурасынын кызматкери болуп чыкты. Окуядан соң ал унаасын таштап качып кеткен. Маалыматтар боюнча ал кызыл болгон. Бизге жеткен маалыматтарга караганда ал эртеси күнү кылмышты мойнуна алуу үчүн башка бирөөнү жиберген. Ал билингенден кийин шектүү кармалып, анын түнү менен канындагы спирттин курамын тазалоо үчүн каражаттарды колдонгондугу байкалган. Бирок экспертизада алкоголдук ичимдик ичкендиги аныкталган эмес. Өздүгүн тактап алып келген учурда багы ооруканадан экспертизадан өткөргөндө мас абалдыгы аныкталган эмес. Андан тышкары биз кошумча химиялык экспертиза дайындаганбыз. Ошо канынан алып багы эмесин тактоо эмесинде. Мас эмес экен. Эртеси күнү үйлөткөндөн кийин бир канча убакыт өтүп кетти да. Окуя болгондон кийин мастыгы такталган эмес да. Милиция унааны тинтүүдө кызматтык күбөлүк гана табышканын маалымдады. Бирок маалымат каражаттары анын унаасынан токтотулган 25 кылмыш ишинин делосу табылганын жазып чыгышты. Башкы прокуратурадан Сейталиевдин прокуратура кызматкери экендигин тастыкташты. Бирок автоунаадан табылган жабылган соттук иштердин материалдары тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Просто подтвердил, да, он является нашим сотрудником, деп элечи. Анан аны бос жүрөткөн дейт, ал бос жүргөн жок, ал боюнча камакка алуу боюнча санкция алынган деп. Аны иликтөө көрсөтөт, эмне себептен алып жүргөн, эгер бар болсочу. Коомчулукта жабылган кылмыш иштерин прокуратура кызматкери жанында алып жүрүүсү тууралуу талаштуу ойлор талкууга алына баштады. Адистер мунун өзү мыйзамды одоно бузгандык катары баалашууда. Эгер маалымат такталса, анда бир гана Сейталиев эмес, башка да бир нече адамдар жоопко тартылышы керек дешет адистер. Кылмыш иши жабылган, ал машинанын ичинде эле эмес. Ал өзү жабылып бүткөндөн кийин ал архив, азыр архивде коет эмес, канцелярия аркылуу архивге өткөрүлүп туруп, ошол жакта сакталат да. Жалгыз эле бул мамлекеттик кызматкер, прокуратура кызматкери эмес, бунун түздөн түз жетекчиси деги эле райондун прокурору дагы жооп бериш керек болот. Анткени бул тартип бузуу, же болбосо мыйзам бузуу болуп атпайбы? Ошол себептен менимче бул кызмат, мындай адамдар кызмат ордунда болушу мүмкүн эмес. Азыркы тапта Сейталиевке карата факты боюнча кылмыш иши козголуп, ал 1-чи СИЗОго 2 айга камакка алынды. Бирок 25 кылмыш ишинин материалы тууралуу азырынча ооз ачкан киши жок. Ал сүзүп өлтүргөн келиндин артында 1,5 жаштагы баласы калды. Кыргызстанда жыл башынан бери 2,5 миңден ашуун жол кырсыгы катталып, 300дөн ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Автокырсыктар боюнча алдыңкы орунда тургандыгыбызды коргоо кеңешинин жыйында президент Атамбаев да белгиледи. Автокырсыктар боюнча бизде дүйнө боюнча биринчилик бар окшойт да. Ошо кайгыртат. Мына 100 миң кишиге 17 киши бизде авариядан кайтыш болот экен. Мисалы Россия, Казакстанда 14, Белоруссияда 8, Европада 6, 100 миң кишиге. Баарынан да таң кылыштуусу мына Финляндияда болгону 5 миллион адам жашайт экен. Машинеси биздикинен 12 эсе көп экен. Ошол эле убакта Финляндияда
автокырсыктан өлгөндөрдүн саны 4 эсе аз. Ушул эле коргоо кеңеши менен өкмөт жол коопсуздук системасын реформалоо боюнча долбоор иштеп чыккан. 6 бөлүктөн турган документ таза коом деп аталып, ага коопсуз шаар долбоору да камтылган дейт вице-премьер-министр Жеңиш Разаков. Коопсуз шаар ошол таза коомдун бир бөлүгү болуп эсептелинет. Жалпылап айтканда таза коом бул абдан чоң, абдан көп тармактуу, көп маселелерди автоматташтырылган долбоор болуп эсептелинет. Бирок коопсуз шаар долбоорунун ишке ашканынан кабар жок. Ушуга чейин иштебей келген коопсуз шаар эми таза коом менен иштеши күмөн жаратат дешет эксперттер. Маселени Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да фракция жыйындарында бир нече ирет көтөрүп чыккан. Знаете, что при отчете мы поставили оценку неудовлетворительная. И в моем выступлении я сказал следующую фразу. Если вы не сможете сделать реформу дорожной безопасности, тогда поставьте каждого гаишника перед школой или перед садиком. Жабык эшик артында өткөн коргоо кеңешинин жыйынында күн тартибине 3 маселени кароо бекитилген. Жол коопсуздугун азайтуу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жаатында маселелерди каржылоо булактарын табуу үчүн Мегаком мобилдик байланыш компаниясынын сатылышынан түшкөн каражат болжолдонууда. Анын үстүнө Мегаком канча жолу сатыкка коюлганы менен аны сатып алуучулар боло элек. Демек бул жакынкы жылдарда ишке ашпай турган иш дегендер да жок эмес. Коопсуздук кеңешинде каралган маселелердин бардыгы жакын карада эч жыйынтык бербейт дегенди түшүндүрүп турат. Бул баягы мындайча айтканда мындайча айтканда өлбөсүн, араба сынбасын эптеп кылдыраса деген мындай түшүнүктү пайда кылып атат да менимче. Себеп дегенде бул конкретный коопсуздук кеңешинин жыйынтыгы болуш керек. Мына ушул жака ушунча миң акча бөлүнөт, ошол боюнча иштерди жүргүзүлөт. Бул баягы баарынын эле баягы үстүртүлгөн каралган маселе болуп калат. Экинчиден баягы бүгүнкү күндөгү антикоррупциялык пландардын аткарылышы боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Мындай чиновниктер көбү өздөрү аралашып кеткен, аларды кыйын иштетип атабыз дегени бул баягы бүгүнкү бийликтин дагы эле болсо көп жерден мындайча айтканда жогорку деңгээлде толугу менен иштей албагандыгы дагы эле көрүнүп турат. Себеп дегенде баягы өздөрү мойнуна алып атышат. Өткөн жылы Кыргызстанда 6000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 900дөн ашуун адам каза тапкан, 9000 жакыны ар кандай деңгээлде жараат алышкан. Ал арада коомчулукта коопсуздук кеңеш элди түшөлткөн кортеж маселесин карап койсо деле жакшы болмок деген пикирлерди айтып чыгышты. Динар Турдугулова, Бектен Бегимкулов, Сентябрь. Мен жана менин кесиптештерим даярдаган материалдарым ушулар болду. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эртең 24 июль дүйшөмбү күнүнө болжолдонгон аба ырайы менен мен Таттуу Рузбаева тааныштырам. 24 июлда тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткөн күн күркүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы Баткен облусуна түнкүсүн 18-20 градуска чейин жылуу болуп, күндүз 34-36 градуска чейин жогору болот. Ош облусуна түнкүсүн 22-25 градуска чейин көтөрүлсө, ал эми күндүзү 35-37 градуска чейин жогору. Жалал-Абадда түнкүсүн 19-22 градуска чейин жогорулап, ал эми күндүз 34-36 градуска чейин жылуу. Нарын өрөндө түнкүсүн 9-11 градуска чейин жогорулап, ал эми күндүз 24-26 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 15-17 градуска чейин жылуу болсо, ал эми күндүз 30-32 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 12-15 градуска чейин жылуу, күндүз 24-27 градуска чейин жылуу болот. Чүй өрөндө түнкүсүн 18-21 градуска чейин абанын температурасы жогоруласа, ал эми күндүз 34-36 градуска чейин жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 19-22 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлүп, ал эми күндүз 32-34 градуска чейин жылуу. Сиздер 24 июлга күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Жумуш үстүндө отурган биздин көрөрмандарыбызга ийгилик каалайбыз. Ал эми эс алып жаткан биздин көрөрмандарга жагымдуу эс алуу күндөрдү каалайбыз.